Таскелди мырза, Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзам талкууга түшүп жатат. Экс-премьер-министр Феликс Колов, депутат Каныбек Иманалиев баш мыйзам бузулду. Конституцияны конституциялык мыйзам менен бузуп салды деп жатышат. Сиз бул пикирге кандай комментарий бере аласыз? Чын эле мындай да, мен кече чакырышты, бирок барган жокмун. Кече Жогорку Кеңеш, менин кесиптештерим жосусуз жорукка барды, баш мыйзамды балталап салды, үмүттүн баарын талкалап салды. Мындайча айтканда, кечеги Жогорку Кеңештин депутаттары байкатпай туруп, азыркы өлкө башчысы болобу, өкмөт башчысы болобу Садыр Жапаровдун алдына жайына барып жарыла турган минаны коюп салды. Бул эмне деген? Коркунучтуу, анткени эки бийликти колуна алган адамга үчүнчү бийликти же болбосо баардык мүмкүнчүлүктү берип салды. Конституциялык реформаны дагы берип салды. Мүмкүнчүлүктүн баардыгын берип салды. Бул өтө коркунучтуу болчу. Буну кеп Феликс Шаршембаевдин айтканда эмес, кеп Каныбек Капашевдин айтканда эмес. Эң негизги кепти кече Орустун падышасы же болбосо Россиянын президенти Владимир Путин айтты. Ал не деп айтты? То, что происходит в Кыргызстане, это беда Кыргызстана и кыргызского народа сөз айтты. Бул эми аргандай мындай чечмелеп атпайбы? Бактысыз багытка барды, анан кийин балекетке барды деп. Жок, ал мындай айтты. Путиндин айтканы мынтип айтты. Ал кыргыздардын тандап алган жолу бул кыргыздардын келечектеги шору деген сөздү айтты. Ал эми сылык анан айтты, бирок сыпаттап айтты. Ал чечендик менен айтты, анан чекистик тил менен айтты. Мындайча айтканда кыргыздар тандап алган жол бул кыргыздардын шору деп эле сөздү айтты. Мына ушуну укпай койсо, анан экинчиден биздин азыр эл аралык коомчулукта эки жүздүүлүк саясат болуп кетти деген сыпаттама берип башташат. Анткени башында эле биз мындай парламенттик шайлоолордун баары укуктук талаага келебиз дегенде, кечеги Жогорку Кеңештин чечими бул укуктук талаадан, улуттук талаадан да чыгып кетти. Бул бузуктук талаасына кирип кетти. Мындайча айтканда, баш мыйзам эң чоң. Андан кийин конституция. Конституциядан кийин конституциялык мыйзам турат, андан кийин мыйзамдар, анан кодекстер, токтомдор турат да. Бул деген кечеги чечим, бул кулун кунанды тугузуп салды деген чечим болуп калды да. Кулунга кунанды тугузуп салды. Конституциялык мыйзам менен конституцияны токтото албайт, конституцияны жокко чыгара албайт. Бирок булар ушундай кадамга барды, булар өздөрү деле түшүнбөй калды. Бунун баардыгын кимдер кылды? Буну кошоматчылар кылды. Садыр Жапаровдун тегерегинде эле мүмкүн ушундай керексиз кеңешчилер ушундай жолго салды. Убакыт көрсөтөт, ушундай алар чыккынчылыкка барды чын-чынына келгенде. 6 айда Атамбаевди аңга салгандар, 3 жылда үркүтүп үңкүргө салгандар Жээнбековду жарым жылга жеткизбей Жапаровду жарга такай турган кадамга барышты да. Бул мүмкүн билбей жатат, бирок бунун жолу өтө татаалы болот. Анткени айтат, азыр демократиядан автократия же диктатурага кыргыздар өтүп баштады деген коркунуч бүт коомчулукка таркап кетти. Биз мындай кадамга барбашыбыз керек болчу. Баардык укуктук талак болгондон кийин Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен дата менен шайлоого барыш керек болчу. Баардык нормалар иштеп калыш керек болчу. Бирок кече эмнегедир көпчүлүк кесиптештер ушундай бар. Бирок билесиздерби, мындан шайлоо баштала электе, мына кечеги ушундай балекет кылып шайлоо баштала электе, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, мен дагы 4 депутат биз Дастан Жумаев кат жаздык. Эпидемиологиялык, экономикалык кризисте турганда шайлоолорду өткөрүштүн канчалык кажети бар, жылдырып турбайлыбы деп биз буну мая июнь айында айтпадык беле. Ошондо бизди булар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогон адамдар деп сыпатташкан да. Булар коркуп атат шайлоо деген. А эмне үчүн бүгүн силер жылдырып атасыңар? Эмне үчүн биз 2-3 айга эле жылдыралык? Экинчи толкун келатат. Коронавирус десек болушпай коюптур. Эми булар 7 айга, 6 айга нары жылдырып атат. Анан мөөнөтү бүтүп калган депутаттардын дагы мөөнөтүн жылдырып атпайбы? Бул деген эми көрүнүп турбайбы? Бул деген баш мыйзамды балталап, мындай талкалап салды да. Же болбосо мындай Текебаев Өмүрбек Чиркешевич ошо туура нерсени айтты. Аны азыр айтышып атпайбы? Тепкилер жашып калышпадыбы? Ал не деп айтты? Ал айтты: "Бүгүн жүгүрүп кызмат кылгандар, эртең жүгүнүп кызмат кыласыңар" деген сөздү айтты. Ушинтип кете берсеңер, ал мындай коркунучтуу коңгуроону какты. Президентти көптүрбеш керек, президенттин артын өптүрбеш керек деген сөздү айтты. Мына тактап айтканда чындыкты ошону айтты. Азыр ушундай кылып атпайбы? Баягы кыргыздын жакшы сөздөр эмеспи? Кой көп болсо, койчуман көп болсо, койдун башына көрүнөт.
кошоматчы көп болсо кожоюндун башына көрүнөт. Мына ошол кошоматчылар бүгүн жаңы президент Жапаровдун жанын бардыгын тегеректеп алышты да. Бул өтө коркунучтуу, анан туура эмес кадамдарга салып атат. Керексиз кеңешчилердин бардыгы ошол жумуштарга алып атат. Балдар эмес, чалдар келип атат. Иллюстрация эмес, реставрация жүрүп атат. Мына бүгүнкү чындык ушул. Кадр саясатындагы калыптыктар тууралуу дагы сын пикирлер аябай көбөйдү. Жаш баштар жасаган революцияны карт баштар ээлеп алды. Үмүт революциясы уурдалды дешүүдө. Эми ушул революция деген сөзгө да кача пикирлер жаралып баштады. Түндөгү Путиндин интервьюсу мен кайталап көрдүм. Ал мынтип айтпады, выборы переворот деп айтты. Шайлоодун алдынан чыккан төңкөрүштү айтты. Деги төңкөрүш деген бул кылмыш да. Анда кылмышты кимдер кылды дагы, бийликти кимдер басып алды. А эмне үчүн 2 жумадан бери эч бир өкмөт башчы, өлкө башчылар бизден куттуктай турушат. Кептин бардыгы силерде бийликти басып алуу жолу болду же бийликти мындай тыш жол менен өткөрүп берүү болду. Сооронбай Жээнбеков мойнуна алды, туура мен моралдык акым жок. Бийликти мен өз ыктыярым менен деп жогорку кеңештин жыйынына келип өткөрүп берди. Бул революция болгонун айтып атат. Биз деле ошол ыңкылапка катышкан адамдар, мисалы, менчелик ошол күнү эч ким болгон жок болуш керек. 5-октябрдан 6-октябрдын таңына чейин Шаянттан кеткен жокмун. Тасмаладан тастайт. Бирок сырттан келгендер айтып атпайбы? Мисалы, Бекназаров биринчи айтты. Төңкөрүш болду деп айтты. Бектир Асанов деле ошого жакын сөздү айтты. Мына эми сырттагылар айтып баштады да, төңкөрүш болду деп. Төңкөрүш деген бул анда бийликти басып ал деген, анда бийликти басып алган адамдар менен коомчулук коркот да, алакка түзгөн. Ошон үчүн биз азыр укуктук талаага келмейинче бизде ушундай ача пикирлер жаралып жатат. Анан кадр саясатында калпыстыктарга азыр карабайсыңарбы, эми кимдер гана алып келаткан жок. Анан балдардын бардыгы, ошол революцияга чыккан балдардын бардыгы эмне деген үмүт менен чыкты. Азыр эки губернатор менен бир айыл чарба министрин жаштарга берип коюп, анан калган баары эле балдар менен чалдар келип атпайбы? Анан ошондон сөз чыгып атпайбы? Кыргызстанда иллюстрация менен реставрация жүрүп атат депчи. Мисалы, Бакиевдин жанында иштегендер, ошол эле Сооронбайдын тышкы саясатын тыңдай албаган адамды кайта өзүнүн жанына алып келип алды. Мына ушулардын бардыгы элде мындай карапайым калктын арасында катуу пикирлерди жаратып атат да, каршылык пикирлерди жаратып атат. Жакшы эмес, каршы пикирлерди жаратып атат. Буну моюнга керек. Мен бир дагы ошо кадрдык саясаттагы караптанган жокмун. Бир гана туура кадамга барды дейм, туура адамга барды дейм. Бул башкы прокурорго Зулушевду алып барды да. Курманкул Токтогуловичти мен жакшы билем, анын үй бүлөсүнө жакшы билем. Мындай эки сөз менен айтканда, адистик, адамгерчилик жагынан астына ат салдыра албаган инсан. Бузуп эле койбосо, бул бурула турган, бузула турган жигит эмес да. Мына ушул эле туура кадам болду деп эсептейм. Анткени ал укуктук жактан кыйын, анан мыйзамды семчкадай чаккан инсан деп билем. Анан башкаларын эми камчыны кармай турган камчы эмес болчу да. Камчынын конторасы эмес да. Аны ички иштер министрлиги дейт да. Бандитизм менен бизде. Бандитизм менен ички иштер министрлиги, терроризм менен УКМК иштейт. Анан бизде башкача жол менен кетип атпайбы? Ушулардын бардыгы кадр саясатындагы баш аламандыктардын кесепети ушундан да.